Бир учурда келчи Гүлүм мага деп ырдап шоу-бизнеске жаңылык киргизген Талант Алтымышка жана Аяз Садырова интернет тармагында катуу талкууланууда. Буга чейин Талант Алтымышка өмүрлүк жубайын жакшы көрөрүн, бирок келинчеги аны кызганарын да айтып өткөн. Мындан улам интернет колдонуучулар ырчы Аяны жемелешип, бул эко соо эмес го, ужас. Азыркы эркектер каяка эле баратышат. Талант үй бүлөсүн таштап салыптырбы? Ая баарын кылып жатат. Татынакай жубай турса, Талант аялын таштап кетип калдыбы? Деген сындуу суроолордун пикирлерин жазып калтырышкан. Мындай пикирлерди четке какпаган ырчы Талант Алтымышка так эмнеден баштасам экен бул посту. Мен ою арам, бекерчи, кыларга иши жок жана бирөөнүн үй бүлөсүнө мурдун тыккан сасыктарга арнайм. Мен аялым менен ажырашып, аяга үйлөнүп алыптыр дегендер оозуңарга кара таш. Силерге жаратканым жүрөгүңөргө бир гана ыйман берсин. Мен үй бүлөм менен бактылуумун деп билдирүү жазып калтырды.